Устаз, менин бир коллегам бар, жакшы мамиледебиз. Ал дагы намаз окуйт, бирок мазхаб карманбайт экен. Жакында эле билдим, Закир Наикти угат экен. Бир имамга баш ийишет экен. Бул жагы кандай болуп калды? Жакында чогуу иш баштайлы дегенбиз. Сүйлөшүп жатып, маселе талашып калдык. Анын айтышы боюнча биз адашып жатат экенбиз. Ушунусу туура эмес болуп. Тугандар мындай. Эми мазхаб карманабы, карманбайбы, өзүнүн ыктыярында. Закир Наик дайым эле айтып жүрөбүз. Сыйлаган, сыймыктанган алым. Мазхабы бөлөк. Бизде Ханафи мазхабы эмес. Бул кишилер Закир Наикти кармаса, биз Абу Ханифаны кармайбыз. Бул киши Закир Наикти укса, биз Абу Ханифаны угуп атабыз. Бул кишиге Куран хадисти Закир Наик чечмелеп берип атат, бизге Абу Ханифа чечмелеп берип атат. Эч немеси жок. Атак иншалла, Алла разы болсун. Алла Таалам машаалла бүгүнкү күндө ошол Таврат, Забор, Инжилден бул кишиден иш алып атат. Эч качан биз аны мындай кадыр неме кылган эмеспиз. То что факт мисалы карап туруп, биздин Ахли Сүннат вал Жамаат Матуриди акидасында фикх Ханафига туура келбейт деп айтат. Анан чычалабаш керек аны. Мындай деп койду, тигиндей деп койду деп. Жок, ата урмат өзүнүн жайында. Дин, хакыйкат, кайсы иншалла көпчүлүк, тияк-бияк, аксарият, бул илим ал өзүнүн жайында да. Анан то что мында жакын иштейин деп атпайсың, иштей бер эле. Бизде иншалла ол мусулман эместер менен иштесе боло берет. Мусулмандар го, кемдер ушунда аша чаба берет да. Жок, албетте ортоңордо баарды келишим, алхамдулилля, шариятталган, мыйзамдуу түрдө болсун да. Эртеге тигинтип кетти, минтип кетти деп бирибизге неме кылбай. Бир сөз бар туугандар, акыркы учурда туугандар жакындардын ортосунда ошо акча маселесинин себебинен уруш, талаш, келишпестиктер көп экен. Ошон үчүн айтылынат. Жаша, мамиле кыл, тууганчылыктай. Соода кыл, бейтааныш, вообще тууган эмес дей. Койт бир тууганың менен болсо дагы. Соода сатык, башка адам менен гана ошондой эле кылат. Атак мамиле кулк мүнөз менен. Болбосо анан тигинтип кетти, минтип кетти деп. Устаз, онлайн соода адалбы? Биз дроп шиппинг менен алектенебиз. Ортомчу болуп клиент заказ берсе, жаныбыздагы поставщикке адресин, акчасын берип коебуз. Товар сатыкта болот, калбайт, баарын биринчи даярдап ана сатабыз. Эми соода дагы аябай өнүгүп кетти да туугандар. Мына акыркы ошо онлайн тияктата. Атак биздечи негизи кабза деп коет да, бир нерсени колуңа алып ээлик кылмайынча ошону сатканга акың жок да. Түшүнөсүзбү? Бир нерсени өзү колуңда алмайынча аны сатканга акыңыз жок да. Мен карап туруп эле, анау бүркүт бар го, сага саттым деп берчи. Болбойт ал. Куштарды сатып бергениң, суунун ичинде балык кармай элексин. Азыр мынакей карап, мына ошо арашан кой, ичиндеги деп сатып жүрсөң болбойт да. Эсен-аман чыксын бул жака, козусу чыксын, буну карар деп коет бизде. Карар дегени бул жерде иншалла кандайдыр иншалла кемчилдик, алдамчылык болуп калат. Сен оюңдагыдай болбой калат. Себептен бул колуңа келелек да, колуңа келелек нерсени сатканга болбойт да. Ошон үчүн бул жерден анан кийин тияктан албай эле, бияка сатып берген жакшы эмес. Азыр онлайндагы мына болуп аткандар кээ бир алымдар фатва берген. Сүткорлук эле болбосо, баягы лотерея бир нерсе окшош бар го мындайлар, көбөйтүп алып. Ошондой эле болбосо, уруксат берген жерлер кетет да. Бирок эң этияттуу туугандар, анан көрө ошо кандай гана нерсени албаң, сизге кол болбоду деген инвойс колго келсин. Чыдасызбы? Мисалы ошонун накладной деп коет эле го мурда. Мисалы бир товар өзү келе элек, ана эмеден түшүрө элек, эле вагондон түшүрө элексиң. Бирок кагаз келгенде, туура, сатып берсең, ана келишим мененчи, точно ушул сыпаттардагы, ушул качество. Бирок билип коюңуз, анын ыктыяры бар. Сооданы бузган ыктыяры бар. Эгер өзүң көргөндөн кийин баягындай чыгып калса, жок мага болбой калды десе, ыктыяры бар. Сен айттың беле, все дегенге акың жок уже. Атак мына жерлерде иншалла кишине этияттан турат. Имамчылыкка чыгарда башканы келиңиз деп чыгарсаң,
анын окуганында катачылыкты көп байкап, илими өзүңкүнөн азыраак экенин билсең, намаз өтө береби? Уктум эле артынан илимдүүнүкү өтпөй калат деп. Караңыз, эгерде Фатиха менен зам сүрө, ушундай намаз бузула турган одоно ката кетпесе, ыктыда кылса боло берет. Түшүнүктүбү? Ыктыда кылса боло берет. Эгерде одоно ката кете турган намаз бузула турган деңгээлде болсо, болбойт. Мисалы ол мат жоса харфтардын, тамгалардын өзүнүн жайынан чыгарышлыгында маани өзгөрүп кете турган деңгээлсе болсо болбой калат ана. Кулдун ордуна кул деп айта турган болсо болбой калат. Кул деген мааниси оку. Айт то есть. Кул. Кул десе же болуп калат да, мисалы. Айрым окуп да. Калп менен калп дегенде эле экөө мындай жакындай угулганы менен калп деген жүрөк, калп деген ит болуп калат да. Маани өзгөрүп кетет да. Ан'амта алейхимдин ордуна ан'амту алейхим намаз бузулуп калат. Та менен тунун ортосунда эле, а менен унун ортосунда бузулуп калат. Ошон үчүн имамчылыкка көп эле өткөнгө кызыктар боло бербей эле. Бул тамаша эмес ал. Деп муну кичине этиятташ керек болот. Азыр мына карап туруп, эгерде азыркындай одоно бузулуп байкасаңыз, намаз кайталаш керек болот. Эгерде мындай карадыңыз, алхамдулилlah, мында пайдет болсо, анда боло берет. Алла жакшы көргөн адамына диндин түшүнүгүн берет деп айтат. Алла жакшы көргөн адамына динчил адам менен баш коштуруп коёбу? Тааныштарымдын көбү бири намаз окуса, алган жары окубайт. Же тескерисинче, мындай Алланын кандай данышмандыгы камтылган. Алланын данышмандыгын кайсы бирин түшүнөбүз? Буну караңыз, туура. Ма юридиллах бихи хайран юфаккиху фид-дин. Хадис мубарак. Пайгамбарыбыз айтат, кимге Алла Таалам көп жакшылык берүүнү кааласа, ага диндин түшүнүгүн берет деген. Факих деген, фикх деген диндин түшүнүгүн. Бирок кепти карап туруңуз. Диндин түшүнүгүн берет, динге жакшылык каалайт. Эгерде жубайы өзү намаз окуп, жубайы намаз окубайт, жосу жубайы окуп, бул өзү окубайт. Туган сиз кыжалат болбоңуз. Алла Таала пайгамбарларга кафыр аял бере берген. Бу кандай данышмандык бар экен, Алла өзү билет. Бирок ушундай боло берет экен деп билет, жок. Нух пайгамбардын аялы кафыр го. Лут пайгамбардын аялы кафыр го. Бирок алардын шариятында дурус эле, биздин шариятта болбойт. Бирок Алла сизге ушун бир нерсени билип коюңуз. Алардын аялдары кафыр эле. Алардын шариятында кафыр менен нике баш кошуу болот эле. Алардын шариятында. Бирок бир нерсени унутпаңыз туган, пайгамбардын аялы зынакор болушу мүмкүн эмес. Кафыр болушу мүмкүн. Зынакор болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншалла бул жерде жараткан Алла Таала хикматын ал өзү билет. Бирок сизге бизге тандоо берип пайгамбарыбыз атайы кызыктырып буйрук берген. Үйлөнсөңөр имандууну карап үйлөнгүлө деп. Түшүндүңбү? Турмушка чыксаңар имандууну карап турмушка чыккыла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга кызыктырып буйругун берген. Намаз учурунда имамга уюп намаз окуганда, рүкүгө, саждага барганда Аллаху акбар айтылабы же имамдын айыктаганы жетиштүү болобу? Жок, айтылат. Биринчи имамга ыктыда кылган Аллаху акбарыңыз бул фарыз. Рүкүгө, саждага барганда Аллаху акбар дегениңиз сүннөт. Түшүндү? Буларды ат-такбират ал-интикалия. Бир рүкүндөн экинчи рүкүнгө өтүп аткан такбирлерди бул сүннөт айтасыз ичиңизде. Муну ичиңизден айтасыз. Айтып коем, мына. Биринчи Аллаху акбар барго, буну айтпай калсаңыз намазыңыз болбойт. Кийинки рүкүгө, саждага баргандагы Аллаху акбарларды айтпай калсаңыз намазыңыз боло берет. Түшүндүңүзбү? Болсо башындагы Аллаху акбар менен кийиндер ошол эле сөз айтылат. Бирок биринчи айтканы ат-такбиратул ула, биринчи такбир бул фарыз тугандар. Такбири тахрима деп коет. Ошон үчүн көп мындай байкап каласың, эми жаңы үйрөнүп аткан немелерден келип имамга ыктыда кылды дегенде колун какканды, кол менен кулак какканды, ушуну бир милдети фарыз деп түшүнөт. Аллаху акбарды айтпай эле туруп алышат да. Ниет кылды, ниет өзүнчө фарыз.
Мына Аллаху акбар деп айтуыңыз сөз тилиңиз менен. Бул өзүнчө фарыз. Сиз жакшы ушу намаз окуйм деп ниет кылдыңыз. Азаматсыз. Биринчи фарызды аткарып атасыз. Бирок ушу кулакты кагып эле унчукпай туруп алдыңыз да ниет кылып эле. Аллаху акбарды айтпайчы. Намазга кирген жоксуз сиз. Намаздын сыртында калып кеттиңиз. Бул окуп атат, сиз жөн эле физарядка болуп калды бу жерде. Намаздын сыртында калып кеттиңиз да. Андай эмес. Ошон үчүн унутпай, өзүңүз уга турган деңгээлде айтыңыз. Аллаху акбар. Тилде кыймылдатыңыз. Ой менен Аллаху акбар өтпөйт. Дагы айтайын. Ой барбы? Айттым да. Ал өтпөйт Аллаху акбар. Тил менен лафз, талаффуз керек. Аллаху акбар. Сөз чыгарыңыз. Тилде кыймылдатыңыз. Берген тилди кичине ылдыйоодо кылыңыз. Аллаху акбар. Болду, нормально. Түшүнүктүбү? Намазды бир окуп, бир окубай жатам. Үйрөнүп алып кетиш үчүн кыйын болуп жатат. Өзүм 18 жаштамын. Кантип намазды тургуза алам? Намаз Алладан корккон кишиге кыйын эмес дейт. Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаз кичине бир оор салмактуу бул. Бирок Алла Тааладан корккондорго эч кандай оор кыйын эмес. Ошон үчүн кээде азыр иншалла неме болуп кыйын болуп жаткан болсо, сизчи Алладан дуа кылыңыз биринчиден. Экинчиден намаздын пайдаларын окуңуз. Намаз окусаңыз Алла Таала эмне берет сизге? Ошо пайдалар алдыда болсо, адамга окуу жеңил болот. Анан алхамдулилла Алладан коркуп, өлүмдү эстеп турса, намаз жеңил. Күйөөм анда-санда кумар оюндан утуп бизге тамак аш алып келет. Эмне болот? Биз дагы кыздарым күнөөгө батып жатабызбы? Кумардан оюн бул толук арам. Өзүн дагы бала чакасын дагы арам менен багып аткан болот да бул. Сиздер билип жей бере турган болсоңор, сиздер да күнөөкөр болосуңар. Эми билбей жеп алсаң ал бөлөк кеп. Билбеген кечиримдүү. Билген болсо чатак да бул. Анан көрөк айткыла кожоюнга. Бизди мындай катыган нам менен эле багыңыз. Кумар ойногон устукандын кереги жок бизге. Кумар менен тапкан устукандын. Бир суроом бар. Жума намаз окуйын деп аракет кылам, бирок окуй албай келем. Жумага барып кичине барака жазып алып окуса болобу же болбойбу дейт. Жумага барып барака жазып алып деген эмне экен бул? Барака. Биз бараканы айтып жүрө берип, көзүбүзгө барака деген, барака көрүнүп калыптыр да. Жумага кыйналбаңыз. Жумага жакшы ниет кылып, азыркы Аллаху акбарды айтып, имамга кытап коюң да, бол. Имам жооп берет нар жагы. Жазбай эле коюңуз. Жөөт деген эмне? Жөөт деген еврей деген сөз. Еврейлер барго? Яхуди, еврейлер. Жөөт дейт буга. Келинчегим үйүнө кеткен бойдон келбей койду. Ортодо кызыбыз бар, жашайлы кызыбыз бар десем да болбой койду. Укпаса да талак айтып койсом болобу? Бу ушуга болобу? Ушуга жооп берип коюңузчу, Алла ыраазы болсун. Укпаса деле талак айтсаңыз талак түшө берет. Аялдын укканы шарт эмес. Талак түшө берет. Биз күйөөм экөөбүз никесиз жашап атканыбызга 5 жыл болду. Кайненем жолук салып эле койгон. Жашап атканда нике өзүнөн өзү болуп калат дешкен. Ошол туурабы? Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Өзүм 5 мал намаз окуйм. Я Алла. Мындай кылбагыла. Өзүнөн өзү кантип эле болуп калсын, андай болбойт. Нике срочно иншалла бүгүн болсо дагы эртеге нике кыйдырыла. Жакшынакай иншалла молдо жосо ошону никенин илимин билген күбөлөрдүн алдында макулдук менен махр дайындап нике кыйжады. Ушуга чейин неме болуп калганда истигфар тоба кылла. Бул туура эмес ал. Жолук салып коюп, шакек салып коюп, дагы жүгүнтүрүп коюп, дагы эмне балалары бар. Ал менен нике болбойт туган. Нике ол макулмун турмушка чыкканга, аял болгонго макулмун деп, ал болсо кабыл алдым деген. Анан күбөлөрдүн алдында нике кыйлат да. Кутбалар окулунат. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм, амалга аракеттенип келем, бирок кээ бирде Аллахтан үмүт үзүлүп калат. Кайра үмүт пайда болуп, ушундай абалдан жан дүйнөм кыйналып кетет. Түшүндүрүп бериңизчи. Караңыз, ла тaqnatu min rahmatillah. Алла айткан, Алланын райымынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө деген.
Bu şaytan ümitsizlikке alып келет. Кудай кааласа айтың. Алла Таалам иншалла үмүтүм чоң. Амалыман дагы үмүтүм чоң деп. Бойдагы адам төшөк маселеси боюнча видео сабактарды укса болобу. Диний болсо болот. Ал керек нерсе ал. Кийин өзүңө же болсо башка бирөөгө ошо жубайыңа зулумдук кылбаш үчүн. Аны туура илимин билиш керек ал. Daarat alıp namaz okugandan keyin жел чыгып бузулса, daaratxanadan alıp kol betти жуубай койсо болобу. Жел чыгып бузулсачы, кайрадан ажатканага кирип, истинжа деп коет. Аларды мисалы уяттуу жерлерин жууганын кажети жок. Бирок daarat алыш керек. Сиз айтып аткандай мына эмне деди? Кол бетти жуубай койсо болобу? Жок, анда daarat алыш керек. Daaratта 4 фарз кайра кайталаныш керек да. Кандай болуп калат түшүндүрүп берип койдуңуз. Устаз илимге болгон сүйүүнү жана китепке болгон сүйүүнү кантип пайда кылабыз? Алладан сурап. Иза саалта фасалилла. Эмнени сурасаңыз Алладан сураңыз. Алла Тааладан сурайлы, Алла Таала берет. Алымдар, муфтилер ата-апалары өлгөндө 2-ден 3 жылкы союп жатышат. Өздөрү сойбогула дешет. Муфти өзү келип сойду. Илимдүүлөргө болот. Жөнөкөй карапайым адамдарга болбойт деген барбы? Аларга сойбогула деп айтсак болобу? Же илимдүүлөргө кантип айтыш туура эмеспи? Антип айтыш туура эмеспи? Жок, эми сунуш катарында айтса болот. Жок, илимдүүбү, илимдүү эмеспи? Баарына Алланын өкүмү, дини тегиз. Бул жерден иши бүдөн карыз албаңыз. Карап туруңуздар да. Кан чыгаруу таптакыр эле запрет эмесе. Исрапкерчилик запрет. Кыйынсынган запрет. Атаандашкан запрет. Тыюу салынган нерселерчи. Карыз алып мал сойгон запрет. Өлгөн күнү эле мына той кылып аткан запрет. Эгерде 3 күндөн кийин карап туруп, машалла, бейбечаралар чакырып, кан чыгарып, анча тамак берип койсоңуз, азыркы шарттарын эске алып, эч кандай запрет эмес. Тыюу эмес да. Шарият боюнча кыздарыбызды канча аралыкка махрамсыз чыгарсак болот? Кээ бир окууларда кыздарды башка мамлекетке окуу үчүн алып кетишет, махрамсыз. Ошол жакта күйөөгө тийип калып кеткендери да бар. Шарият боюнча 3 күндүк сапар. 3 күндүк сапар дегени мындай да. Азыр муфтияттын акыркы фатвасы 120 километр. Жөө басуу боюнчачы. Жөө басуу боюнча 3 күндүк сапар деген сөз. Так мисалы 90 километр, 30 километрден бир күндө сааттан түшкө чейин бассаң канча басасың? Ошо менен карап туруп, ошого чейин махрамсыз барса болуп келет. 90 километрге чейин мисалы махрамсыз барып келсе болот да. Андан ары уже болбойт. Ошондо ажылык бизден узак болгондуктан махрам ошон үчүн фарыз да. Шарт да. Так мындай махрамсыз кой берген болбойт. Менде бир өтүнүч бар болчу. Азыркы мезгилде лесбиянка аял менен аял зына кылышат. Ошолордун жүрөктөрүнө катуу тийчү, туура жолго түшчү сабактарыңыздан айтууңузду өтүнөт элем. Жакшы айтсам угушпайт экен. Алардын ахиретин ойлоп жүрөгүм өйүт дейт. Аллах акбар. Бул абийирсиздиктин жеткен чеги да бул. Өздөрүн цивилизация деп, ушунун аты канализация да. Адам кичине көп эмес, бир аз акылы болсочу, хотя бы айвандай эле. Жетиштүү болмок да. Алла Таалам, Аллаху акбар, табигый нерсе. Эркек ургачы кылып жараткан. Жаныбарларды карасаң, адамды эркек аял кылып жараткан. Бардыгында. Мышыгын кара, итин кара, атпы, койбу, эчки, эмне баланды. Чымчыктардан бери, бардыгына бу. Жуп да эми. Акыл табигый, акылы нормальный адам буну ойлош мүмкүн эмес. Сиз туура айттыңыз. Бир жолу резиденцияда бир чогулуш болуп калды. Анан ушундай тополоң чыгып, кичине биз дагы кичине айтып десек, ошо батыштын эмелери чыга калып тополоң чыгар. Эмне деп тополоң чыгарат? Бул адамдын укугу. Абийирсиздик канча адамды айнытып атасыңар?
Биздин динибизге туура келбейт, маданиятыбызга туура келбейт, урп адатыбызга туура келбейт, каада салтыбызга туура келбейт, адамгерчиликке туура келбейт. Токтот мына деп. Кылсаң, ошол жакта эле батышта жүрөр, ошол жакта. Биздер болбойт алар. Бул Алланын каргышы түшөт угуп алгыла. Алланын каргышы бул. Эркек менен эркек, аял менен аял, Алланын каргышы бул. Бу дүйнөдө эч качан була бактылуу болбойт, эч качан. Өлүм жаман келет. Кабырга барганданы көрөт. Тиягын эми айтпаңыз. Лут пайгамбардын коому деп. Кандай гана азап менен. Аллахтан коркуш керек. Бүгүнкү азыркы эле акылсыздык кылбаш керек болгон. Сразу максатка өтсөм, бир жерге ишке кириш үчүн ишке киргизем деген адамга акча берип ишке кирсе болобу? Ошол адам бир сумманы айтса, ошол суммада акчаны ага бериш ишке кирсе болобу? Ришват деп коет муну. Паракорлук, нак арам да. Күмөнсүз арам да бул. Бирөөгө кой алып барса, жиби калып кетсе, эчтеке болбойбу? Жиби калса калып кеткендер эмне садака кылып. Бирок сеники ал. Сатканда кой өзү эле сатылат тура эле. Жибин калсаң алып баса бер, калбасаң ал. Эчтеке да ырымдап атат окшойт да менимче. Даватка барса, ошол түнөгөн үйдөн эч нерсе албаш керекпи? Сиздер үчүн деп зордоп берсечи, өрүк, как, бадам, данеги. Бул белек да. Эчтеке эмес. Өзү бул жактан үмүттөнбөш керек. Ушу мага бирөө берсе экен, белек берсе экен дегенчи. Мындай туугандар кара, бул бузуку, адам бузулат буга. Сураган тил менен тияктан турсун, жүрөк менен да сураганды токтотуш керек да. Даже жүрөк менен сураганды билбей турат го. Кара, ушу мага чай алып барса экен, мени жүр деп алса экен, мага киши берсе бере калса экен. Жок. Тама деп кой, тама. Мына жүрөктөгү үмүттү айтат. Бул ушу менен адам бузулат. Алхамдулилlah, иншалла Алла таалам тил менен да сурабаңыз, жүрөк менен да үмүт кылбаң. Андан кийин өзү берип калса, бул белек ал. Алла таалам берген. Орто мухаббат пайда болот. Белекти кайтарыбаш керек ал. Азыр мен ушул жерде бир окуя айтып берейин. Пайгамбарыбыздын доорунда кембагалдар садака берет эле. Иштеп, болбосо аларга садака эч кандай милдеттел эмес. Алар садака алганга акылуу. Садака алганга алар акылуу. Бирок садака иштеп берет эле. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын жубайларына, энелерибизденчи, бир ушу кембагал эне келип, анан кийин ушу садака мындай берет да, мына алып коюңузчу депчи, мындай белек берет да кичине. Ал бечара да, муну тим эле коюңуз, өзүңүздүн алдыңызга эле коюп коюңуз, бербей эле коюңуз деп. Ал боорукерлик кылып кетирет. Пайгамбарыбызга келгенде айтып берет. Ушундай келип берди эле белегин. Мен ага боорум оруп, аны бербей, тим эле коюңуз, өзүңүздө эле калсын деп кайтарып бердим дейт. Пайгамбарыбыз айтат. Боорукерликтин башка да жолу бар эле дейт. Ошонукун кабыл алып, көбүрөөк берип койбойсуңбу анан көрөйт. Түшүнөсүңөрбү? Аныкын эмне кылып? Анын көңүлү да алынып калат эле. Кичинекейинди азыраак берсе. Ал канча берди мисалы? 5 сом берди. Алып туруп, 50 сом берип кой. Бул сеникин мен алдым, меникин сен да алып кой деп. Ана, боорукени. Субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай гана таалимдерди берет. Убакыт болуп калдыбы, Хазраттар? Эми кызыганды өлтүрдү. Мен Алла таалам иншалла баарыбызга бактылуу жашоону берсин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.